Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн бизде кыргыз тил сабагы. Китеп, дептерлерибизди алып чыгып, сабакка даярданабыз. Бүгүнкү биздин темабыз жаңы окуу жылы. Менин мугалимим. Дептерди ачып жазабыз теманы. Алгач жаңы сөздөр менен таанышып алалы. 6 беттин 1 көнүгүүгө көңүл бургула. Айлана, вокруг, шаңду, торжественно, салтанат, торжество, чарбак, огород, ой, мысль, кеме, пароход. Бул жаңы сөздөрдү дептерге жазып, жаттап алабыз. Кана балдар, азыр көнүгүү иштейбиз. Китебибиздин 6 бетиндеги 2 көнүгүүнү көңүл бургула. Бул жерден текстти окуп, кара менен белгиленген сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыратабыз. Буга чейинки сабагыбызда биз силер менен уңгу мүчөнү өткөнбүз, балдар. Бардыгын билебиз. Мисалы, айланасы, уңгусу айлана, мүчөсү сы. Шаңдуу, уңгусу шаң, мүчөсү дуу. Ушундай кылып бардык кара менен белгиленген сөздөрдү дептерге жазабыз. Кийинки тапшырма. Китебибиздин 8 бетин ачабыз. 4 көнүгүүнү карайбыз. Керектүү мүчөлөрдү койгула. Бул жерге силер, балдар, көп чекиттин ордуна керектүү мүчөлөрдү коюп, дептерге жазабыз. Кана балдар, бул жерден мүчөлөрдүн түрлөрүн силер менен өткөн сабакта өткөнбүз. 2ге бөлүнөт дегенсе, сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү. Бүгүнкү сабакта сөз жасоочу мүчөлөргө кайталоо жүргүзөбүз. Луу мүчөсү. Мисалы, тоолуу, акылдуу. Стан мүчөсү. Кыргызстан, Казакстан. Чы мүчөсү. Тарбиячы, комузчу. Лык мүчөсү. Балалык, айылдык. Көрүңөрбү, балдар, бул жерде жаңы мүчөлөрдүн жардамы менен жаңы сөздөр жасалып жатат. Үйгө тапшырма. Китебибиздин 9 бетиндеги ырды жаттайбыз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.